Бүгүн Альянс партиясынан депутатка талапкер Алтынбек Сулайманов өзүнүн кичи мекени Кеңеш айыл өкмөтүндө үгүт ишин улантты. Кеңеш айылынын тургундары айылдан чыккан азамат эл уулу Алтынбек Сулаймановду бул жолу да колдошот. Анткени кичи мекени үчүн чоң эмгек кылды. Маселен, аймактагы жаш кадрларды өстүрүп, таптап элге кызмат кылууга үйрөтүү да эрдик иш. Алтынбек Сулайманов өз айылдаштары менен жолукканда бир мандаттуу округтан баш тарткан себебин ушуга байланыштырды. Бир мандаттуудан жеңил өтүп кетет эле, эмнеге барбай койду деген суроо баарыңыздарда бар да. Мен ошого жооп бергим келип турат да. Биринчиден себептери толтура. Бир 2 себептерин айтайын. Биринчиден мен мындай айтайын, командный игрок деп коет. Команда менен жалгыз аттын аягынан чаң чыкпайт дейт. Ошо команданы мен тыштай алган жокмун. Чогулткан команда пикирлештер менен чогуу болууга туура келди. Экинчиден, ушул нокаттан дагы бир мандатка тоскоол болбойн дедим. Менин мүмкүнчүлүгүм бар бүт Кыргызстандан аз-аздан болсо дагы добуш чогултканга. Танып калышты дегендей, билип калышты. Башка жактардан мүмкүнчүлүгүм бар да, бүт жерден аз-аздан добуш чогултуп, бир аягында жакшы эле добуш чогулат болуш керек. Эгер эл колдоп, Алла Таала колдоп жолун ачкан болсо. Алтынбек Сулайманов аймактык эмес, республикалык деңгээлге чыккан саясатчы. Муну жалпы кыргызстандыктар, Ноокат районунун эли да билет. Ал бүгүн өлкө тагдырын чече турган демилгелерди баштап, маанилүү учурда өз оюн коркпой айтып жүрөт. Андай эмгектеринин бири шайлоо мыйзамы. Алтынбек Сулайманов бул аракети менен партиялык коррупцияны токтотту. Маселен, мурунку алдыңкы ондукка кирүү үчүн элдин колдоосу эмес, талапкерлердин калың капчыгы жетиштүү болсо, эми эл тандагандар гана депутат боло алат. Ошол мыйзамды кандай тоскоолдуктар болгойн, кандай тирешүүлөр болду, биз ошону өткөздүк. Мына ошо менен азыр шайлайсыздар. Оңой болгон жок. Себеп дегенде чырмалышкан ал жактагы жанагы система чырмалыштаган. Список түзүштө бир чоң иш бар экен. Мен өзүм ошол списокты түзүп, мен башыман өткөздүм. Ал жерде 500 000 доллар, 1 миллион доллардан беришип алдына туруп алышкандар болгон. Угуп жүрөсүздөр, бул факт. Биз ошол шайлоо системасында коррупцияны жок кылдык. Жок дегенде. Эң негизгиси сиздердин түз тандооңуздарга укук алып бердик. Мына азыр адимин ресурс иштебейт. Кеңеш айыл өкмөтүндө 16 000 калк жашайт. Жергиликтүү бюджеттин көлөмү 18 миллион сомдон ашпайт. Бул каражат аймактын социалдык турмушун оңдоп, жол, таза суу маселесин чечип, мектеп, бала бакча салууга жетпейт. Ошондуктан айыл өкмөткө депутат катары Алтынбек Сулаймановдун салымы керек. Маселен, буга чейин депутаттык мөөнөтүндө Алтынбек Сулайманов айылдагы ички жолдорго асфальт төшөп, суга суу тартыштыгын чечүүгө көмөк көрсөткөн. Жакында анын жардамы менен айыл өкмөттөгү таза суу маселеси жолго салынганы турат. Биздин Кеңеш айыл өкмөтүнүн таза суусу боюнча Алтынбек акабыз, Жаңыбек Мартбаевич өзүнүн айылдын атуулдары ошол элдин арыздарын карап таза сууга бир грант табышкан экен. Ошол таза суу өтүп, неме болгондо пандемия болгондо токтоп калган. Ошол боюнча турат да. Ошону күтүп атабыз, эми кыстамсыздык менен акабызга арыз жазып, жогору жакка арыз жазып. Ал чечилсе канча пайыз? Бул чечилсе 100% болуп калат деген сөз бар. Эми болуп калса эң жакшы болот эле, үмүттөбүз, Кудай кааласа. Айылдан чыгып, өз эли үчүн кызмат кылып келаткан Алтынбек Сулаймановду эл дагы бир жолу колдойт. Ал карапайым калктын жашоо турмушун мындан ары да жеңилдетүүнү улантат. Ошондуктан айыл эли ага алдыдагы аламан жарышта ийгилик каалашты. Кеңеш айыл өкмөтүнүн Шайра апаларынын атынан. Рахмат. Ömrü uzun olsun, ten taza olsun, bağrımızdan teninde taza olsun, Allah tırtık versin, türlü ve afatlardan elimizi saklasın, elimizi carkırdan, bütün Kırgızstan emez, başka respublikalara tanımadan olsun Allah nasip. Amin. Allahu Ekber. Rahmat. Ушунча биздин чыган уул кыздарыбызды ушу бала көтөрүп атат.
ушул эң алдыңкы мына биздин Ноокат району боюнча биздин айылыбыз өтө жакшы. Ушу баланын аркасынан биздин жашообуз жакшы, бар жок жетиштүү. Ушу балабызды сыймыктанабыз, сыйлап алабыз, шайлап алабыз, Кудай кааласа. Өзүнүн кыргыздын патриоту экенин ушундай ыраазычылык билдиребиз да. 7 жаштан 70 жашка чейин сый урматка ээ ушул жигитти шайлап алышка чоң ыраазычылык билдирем мен.